Саламатсыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн дагы бир көтөрө турган тема бул деген эмне үчүн бул нерсенин баары ушуга чейин жетти. Эмне үчүн ушундай ядердик согуштун босогосуна чейин бул дүйнө алынып келинди. Мурун мен аябай баягы рационалдуу так маалыматтарды айттым эле, анан бир баягы орус-украин согушунун мааниси деген роликти жаздым эле. Ал жерде так экономикалык сандар менен айтылган эмне себептен Украинага кол салды, эмнеге анткени Украина аркылуу аябай чоң триллион долларлык транзиттик ушундай логистикалык жолдор өтөт, түтүктөр өтөт, газ түтүктөрү жана башка ошо литий баягы кандайдыр бир өзүнүн гендери бар. Кошумча дагы Украинанын өзүнүн дагы кандайдыр бир жакшы деңгээлдеги инженердик кадрлар толтура. Анын сырткары дагы Украина территориясында мурунку Советтер Союзунан калган өндүрүштүк күчтөр, өндүрүштүк кандайдыр бир комплекстер эмгичекти калган болчу. Азыр талкаланышты көбү, бирок кандай Львовто мисалы үчүн ошол тарапта деле эмгичекти бар. Ушул боюнча мен айттым эле да, бирок бул рационалдуу жана негизи майда мындай кыска мөөнөттөгү караачу нерселер да, себептер. Анын эң чоң себептери дагы ошо Будапешттик меморандумду бузуу да. Негизи Украина Союздун астында болгондон кийин Орусия эч качан койөрмек эмес, аны алдын ала эле ошол эле кездерде билишкен, ошол эле кездерде Кара деңиз флотун бөлүп Украина 91-жылдары Орусиядан бөлүнөбүз дегенде ошондо эле Орусиянын генералдары айткан, шашпагыла силерди деп, силерди кайра кайтарабыз деп. Ошондо эле Черномырдин, ошондо эле баягы генерал Лебедь, ошондо эле көп баягы азыркы мисалы үчүн Катаганов деген саясаттануучу бар, Катагановдор баары айтышкан да, ушундай баары бир шашпагыла Украина кайтарылат деп айтышкан да. Ошондуктан майдандар башталганда дагы Украинада ошол эле Орусиянын бийлиги майдан жакпай ага бийлик ушундай бир күндүн ичинде Кыргызстандай же Киевте алмашып кетсе болот экен деп ага каршы аябай жини келишкен, кыжырланышкан да. Ушуну дагы баягы мурунку СНГге дүйнө жүзүнө кичине сабак кылып көрсөтөлү, токтотолу, ошо түстүү революцияларга жол бербейли деген ушундай ниети менен дагы ушундай кандайдыр бир майда себептерди жыйнап келсе деле көп да. Анан эң негизги бүгүнкү дүйнөдөгү ушул абал түзүлүп жаткандын себеби бул деген бул себеп да. Негизи Советтер Союзу бул деген мамлекет өзүн эч качан бага алган эмес. Бир гана Самоотлор деген нефть орундарын кендерин тапкандан кийин анан иштетип дүйнө жүзү боюнча автомобилизация өнүгүп кетип, Генри Форд машинелерин жасап, дүйнө жүзү боюнча бүт баягы механизмдер, цивилизация жалпы ушул кандайдыр бир кыймылдаткыч күч катары нефтти, бензинди колдонуп баштаганда жана ошо бензинди иче баштаганда адамзат, ошондо гана Советтер Союзунун анык күчүнө кирген да. Ошондо баягы межконтиненталдык баягы континент ортолук ракеталар, атомдук бомбалар, водороддук бомбалар бүт баары ушул жасалып баштаган кездер жалаң гана нефттин баасы жаман катуу өскөндө дагы Татарстан жана Сибирь, Якутия башка жерлердин нефттерин иштетип, Кавказ нефттерин иштетип, ошо Орусия ошол нефтти кеңири Европага жана Америкага жана башка дүйнө жүзүнө сатканда гана ошол кездеги СССР. Ошондо гана баягы араб өлкөлөрү менен биргелешип, аларга жардам берип, алардын да нефттерин иштетип, алардын нефтин дүйнөлүк базарларга сатканда ошондо гана кандайдыр бир Советтер Союзу күчүнө кирген болчу. Советтер Союзу урагандан кийин урагандын себеби да ошол болду да, анткени нефтке баалар түшүп кеткен болчу. Советтер Союзу урагандан кийин кайра 2014-жылдарга жакын кайра нефттин баасы кымбаттай баштады. Нефть 120-га чейин жеткенде кайра Орусиянын триллиондогон доллар акчасы келди. Кайра Орусия өз күчүнө ишене баштады. Кайра өзүн Советтер Союзу кайта жыйнайбыз деген ишенимине келди дагы. Ушул нерсени баштады да. Украинаны да кошо баштады. Ошо эң негизги бүгүнкү күнү ушул согуштардын себеби бул деген эски экономиканын өлүшү да, жаңы инновациялардын келиши. Дүйнө жүзү боюнча инновация келип жатат да. Батыш өлкөлөрдө мурун эле ойлоп табышкан көп учурда, бирок кеңири мында кандайдыр бир өндүрүштүк заманга жетпеген көп нерсе болгон да. Бул дагы эле токамактар да, муздак ядердик синтез
системалары. Эгерде билбесеңиздер окуп көрүңүздөр. Менде баягы кыргыз элибизде аябай көп кишилер бар да, ар кандай анан кээ бирөөлөр билбейт экен токамак деген эмне экенин. Бул деген мисалы үчүн муздак ядердик синтез деген нерсе, бул деген түбөлүк чексиз энергиянын булагы келечекте. Азыр жакшы изилдене элек да, бирок ушул нерсени Советтер Союзунда Америка Штаттары жасашкан. Бул фантастика эмес да, бул деген келерки замандын энергиясы булагы. Адамзат кичинекей күндөрдү жердин үстүнөн жандырып, андан чексиз энергияны алганга жетишет. Ошондо ал энергияны алганда нефть эчтекенин кереги жок болуп калат да. Бирок ал нерсе эмгичекти жакшы изилденип, жөнгө салына элек. Бирок ошол эле кездерде Советтер Союзунда водороддук кыймылдаткычтар ойлонуп табылган. Суудан түзмө-түз электролиз менен ошол эле баягы платиналык мембрана аркылуу сууну кислород менен водородко бөлүп, анан кайра платиналык мембранада бириктиргенде чоң электрикалык энергияны алуу, топливдик элементтер ошол эле 80-жылдары кайра изилденип, 70-жылдары пайда болгон да, теоретикалык жактан. Ошол нерселер дагы азыркы кезде Toyota Mirai деген машина чыгат Японияда. Ошол Toyota Mirai'дын мисалы үчүн ички кыймылдаткычында колдонулат. Бул деле электромобиль, бирок суу менен жүргөн электромобиль да. Ушундай эле суу менен жүргөн электромобилдер саны көбөйүп атат да. Акырындап дүйнө жүзү боюнча көп өлкөлөр, Кытай, ошол эле Европа водороддук технологияларга көңүл буруп, кымбат, кооптуу болсо дагы, бирок аябай перспективдүү болгонуна карап, жөнөкөй суудан ошо бензин сыяктуу нерсе, энергия булагын жасаганга аракет жасап атышат. Ошондой эле дүйнө жүзү боюнча баары түшүндү да, негизи дүйнө жүзү кызыктай бөлүнүп кетти. Бир дүйнөнүн жүзүнүн бир жагында инновациялык, демократиялык мамлекеттер турат. Аларда жарандык эркиндиктер бар, боштондук бар, аякта укуктук системалар иштейт, аякта илим өнүккөн, билим жогору, аякта адам эркин, адам ой менен мындай өз ойлорун, өз идеяларын жашоого алып келе алат да, жасай алат. Башка дүйнөнүн бурчунда ошол нефтти сатып эле, нефттен түшкөн же башка кендерден түшкөн акча менен эле элин кууратып эле, өзүнүн бийликке бекитип эле, диктатура орнотуп, демократияга каршы чыгып, көптөгөн нефттин акчасы менен демократиянын абийирин айрандай төктүрүп, баягы кара пиар менен жаап, шыбап, элдин баарын силер билим албагыла, илим албагыла, караңгы болгула, кандайдыр бир радикалдуу ишемге ишенип отургула, башка эч кандай билим албагыла, акылдуусуңар эмне, акылдуу эмессиңер, силер деген өйдө чыкканга аракет кылбагыла деп артынан бутунан тартып, эгерде бирөөсү алдыга мындай жулунса, ошону тегиздеп салып, түздөп салып, ошону өнүктүрбөй жаткан диктатуралык нефть өлкөлөр пайда болуп калды да. Ушул эки система негизи согушуп, цивилизациянын кагылышы болуп кетти. Бүгүнкү күнү ошо батыштын өлкөлөрү дагы ошо диктатуралардын акчасына кызыгып кеткен өзүнүн өкүлчүлүктөрү дагы, анткени демократиядагы өзү аябай коптуу идеология, анткени өзү алсыздыктары бар. Эң негизги алсыздыктары эркиндикте. Эгерде сен баарына эркиндик берсең, анда диктаторго да эркиндик беришиң керек болот да. Ошол нерсе демократиядан өзү мындай кандайдыр бир катуу сокку берди. Ошол диктаторлорго эркиндик берип атып, диктаторлор нефттин акчасынын аркасы менен бүт баягы өзүнүн түшүнүп атышат да, эгерде дүйнө жүзүндө согуш жасарбаса, согуш уюштурбаса, анда бийлигинен ажырайт. Анда эч кимге кереги жок болот, нефть эч кимге кереги жок болот. Дүйнө жүзү боюнча климатты сакташ үчүн жашыл экономика кыймылы күчөп келатат да, жашыл өтүү деп аталат да. Жашыл экономикага өтүү доору келатат. Бул эмнени билдирет? Бул деген баягы көмүрдү күйгүзбөйсүң, экинчи нефтини күйгүзбөйсүң, баарын үнөмдөп жасайсың, баарын баягы кандайдыр бир электротранспорт колдоносуң, электромобилдерди колдоносуң, мисалы үчүн үйлөрдү жылытканга геотермалдык жылуулукту же күндүн жылуулугун колдоносуң, же кандайдыр бир кошумча ошол водороддун энергиясын колдоносуң. Жанакы изилдөөлөр өз чучугуна жетсе, майы чыкса, чучугуна жетип майын чыгарган ошол эле баягы муздак реактор синтез системалар ишке кирсе, анда адамзат өзүнүн кичинекей күндөрүн жандырып алат да, ошол күндөр түбөлүк адамзатты энергия менен камсыз кылат. Бул илимде өнүгүп баратат да. Бул нерседе келсе, анда нефтинин кереги жок. Анда нефтин иштеткен өлкөлөр ошол эле баягы Орусия, Венесуэла, Сауд Аравиясы, Иран, ошол эле мисалы үчүн Норвегия кандайдыр бир деңгээлде, ошол эле Америка Штаттарынын түштүк штаттары, ошол эле дүйнө жүзүндө нефтке бай регион
региондор, ошол эле Аляска жана башка өлкөлөр алардын нефтиси бир гана дары жасаганга жана асфальт жасаганга керек болуп калат да. Химиялык эле сырье болуп калат. Азыркы өзүнүн маанисин жоготот. Ошол нерсе келатканда негизи бүгүнкү күн эгерде баягы кичинекей майда бытыра мен көп роликтерде айткан себептерди эске албаса, эгерде ал себептер алар жөндүү, аларды да эске алыш керек. Бирок аларды баягы экинчи орунга койсок, эң биринчи орунда дүйнө жүзү боюнча негизги бул жашыл экономика же жашыл жашоого, жашыл цивилизацияга өтүү бүгүнкү күндүн согушуна алып келди да. Анткени жашыл цивилизация өтүү бул аябай кымбат нерсе. Жашыл технологиялар, инновациялар, илимдер булар бир гана батыш өлкөлөрдүн колунда, анткени инновациялык борборлор так ошол өлкөлөрдө да. Анан ошол Кытай да анын куйругун кыпчып алды дагы. Кытай ал инновацияларга малынып алдык. Эми Кытай да инновациялык, жашыл инновациялык кандайдыр бир нерселердин жаңы технологиялардын мекени болуп калды. Андан ары дагы мекен эмес, дагы ошол жашыл инновацияларды алдыга жылдыруучулардан болуп калды да Кытай. Ошол себептен дагы Кытай да бүгүн ошо мисалы үчүн батыш өлкөлөрү да көбүнчө батыш демократияларды инновациялык бүгүнкү күнү бул согушта, бул технологиялык согушта жеңип жатышат да. Анан жеңгенде эгерде мисалы үчүн Орусия согуш жарыялабай койсо, эгерде Венесуэлада Мадуро диктатурасын бекемдебей койсо, Иран Израилди душман жарыяламыш болуп согуш ачпай койсо, жай 10 жылдын ичинде бул деген өлкөлөр жок болуп кетмек өзүнөн өзү эле. Анткени алардын нефти эч кимге кереги жок. Алар кедей болуп калмак, акчасы түгөнмөк. Акчасы түгөнгөн аркасы менен булар эч кимге керек эмес болуп калмак да. Булар жөнөкөй эле катардагы жапа чеккен баарында эле орточо мамлекет болуп калмак. Маанисин жоготуп, өзүнүн баягы маңызын жоготуп, күчүн жоготуп калмак. Эгерде согуш ачпаса. Анткени бара-бара жашыл ошол цивилизация принциптерине адамзат өткөн сайын нефть жана газ жана ошол көмүр жагылбай калат эле, керек эмес болуп калат эч кимге, сатылбай калат эле. Жай болсо да 50 жылдын ичинде болсо да 45 жылдын болсо да биз ошого жетмекпиз. Албетте бул нерсе кайра эле ким утмак ушул жерден? Ошол эле кайра ушул технологияларды, инновацияларды жараткан өлкөлөр кайра эле утмак. Ал өлкөлөр баягы эле силер мисалы үчүн кээ бир менин комментаторлорум, мен билем, мени көп көргөндөр аябай акылдуу адамдар, анан алар түшүнөт баарын, маңызды түшүнөт. Бирок кээ бир комментаторлорум жазат да ушинтип, силер эмне батыштын адамысың деп, батышка эле ойсуң деп. Технология кайдан чыкса ошону айтып атам мен. Технология батышта чыгат, ошол эле өлкөлөр жеңмек. Ошон үчүн ал өлкөлөргө жеңил келбеш үчүн, алардын жүгү жеңил болбош үчүн, аларга тиш көрсөтүп, аларга кандайдыр бир өзүн сүр көрсөтүп коюш үчүн, мүнөзүн көрсөтүп коюш үчүн ушул нефть бар өлкөлөр ошол аракетти кылышты да. Анан дүйнөлүк ушул баягы биз менен санашасыңар деп туруп ушу дүйнөлүк отту жандырышты. Дүйнө жүзү боюнча согуштар башталды. Эң чоң согушту баштаган эки бул өлкө, эң биринчиси бул Орусия Украина менен согушу баштаганы, экинчиси бул азыр Иран менен ушул Израиль да. Анан негизи ушу нефть өлкөлөрдүн мисалы үчүн араб өлкөлөр, Сауд Аравиясын алсак, Сауд Аравиясына деле Араб Эмираттарына деле мисалы үчүн инновациялар менен таанышкандан кийин алар ошол энергетика министрлери айтышкан болчу да. Таш доору таш түгөнгөн бүтүп калган жок дешкен да. Нефть дооруда нефть түгөнгөндөн кийин бүтүп калбайт дешкен. Алар алдын ала түшүнүшкөн. Нефттин ролу бүттү. Нефть жер жүзүбүздү жок кылып атат, планетабызды булгап атат. Акырындап нефттин аркасы менен биз өлүп калабыз. Биз өзүбүздүн жашаган чөйрөбүздү чичип бузуп салабыз. Ошон үчүн ошондон арылыш керекпиз деген аларда да ушундай түшүнүк бар. Бул түшүнүк бир гана ошол нефть иштетип, нефть саткан өлкөлөрдө жок. Алар деген бир күн менен ойлонушат да. Булар айтышат, булар инновацияны өнүктүрүшкө келишпейт. Мен деген Москвада ошо 3 жыл окудум. 3 жыл окуп туруп, аябай акылдуу адамдардан сабак алдым Москвадан, РУДНден. Ошол РУДНде эл аралык экономика жана бизнес кафедрасында окуп атканда абдан көп акылдуу адамдар айтышты. Биздин мамлекетибиз айныды деп. 2005 жылы мага айтып атат, 2006 жылы биздин студенттерге айтып атат да, биздин мамлекет айныды.
биздин мамлекет ушу бүт инвестицияларды миллиарддаган доллар, азыр нефть аябай кымбат болуп атат, миллиарддаган триллиондогон долларларды стабилизациялык фондко тоңдуруп салды дейт да. Булар деген азыр кезде заводторго бул акчасын баарын кетириш керек эле, инновацияларга кетириш керек эле. Биз деген Америка Коңшу Штаттар менен атаандашышыбыз керек. Мен айттым да, силер ушунча акылдуусуңар, эмнеге айтпайсыңар агайындар десе, биздерди бирдеме десек сен эмне өтө акылдуусуңбу деп бизди өчүрүп коюп атышат дейт да. Сен эмне кайдан ушунун баарын билесиң? Сен эмне мүйүз чыктыбы сага? Эмне акылдуусуңбу ушунчалык? Жагың жап, отур, чыкпа бияктан, сенден да акылдуу бийликтин үстүндө адамдар бар деп коюп тыйып атышты да аларды. Ушундай адамдар тыйып атышты орустарда. Анан ушундай адамдар акырынып кайра батышка качып атышты да. Ушундай нерсе болуп атты. Ушул нерсе Советтер Союзу урагандан кийин ушул нерсе көбүнчө биздин өлкөлөрдү аябай катуу токтотуп атат өнүгүүдөн. Ошол өлкө Орусияны да токтотуп салды. Анан ушул инновациянын артынан качпай, инновацияга өтпөй, жаңы технологияга өтпөй, кайра эле ошол нефть, түбөлүк нефть сатабыз, түгөнгүчө сатабыз. Нефть түгөнмөйүнчө сата беребиз. Нефтти сатып алгаңар келбейби? Анда үйдүнүн баарын өрттөйбүз деп салышкан да. Азыркы нерсенин баары ушул нерседен келип чыгып атат. Ошон үчүн азыр аябай мындай батышта ушуну түшүнүп жатышат. Азыр аябай кандайдыр бир ушул жерге чоң аракеттер кетип атат. Азыр негизи батыштар түшүндү да, биз деген баягы демократия ойноп атып, оюнубуздан аша чаап кеттик дейт. Эми биз баягы эркиндик берип атып, бизди жок кылабыз деген адамдарга эркиндик берип атып, чын эле бизди жок кылганга жакын келдирдик дейт. Эми болсо биз ушул маселени чечкенге аргасыз болобуз деп. Демектен ядердик согуш болсо боло берсин деген, ошол ядердик согушка провокация кетип атат да. Канчалык Орусия ушул ядердик согушка даяр? Канчалык ушул ядердик соккуларды бергенге даяр? Ушуну карап атышат да. Мына азыр жакында көп нерсе билинет, же болбосо кайра 5-6 жылга үшүп тоңдурулуп калат бул ситуация. Жалпы ошо пикирим ушундай, мааниси, азыр конфликттин мааниси ушундай. Сиздер кандай ойлойсуздар? Сиздерде кандай ойлоруңар бар? Негизи бизде да инновация өнүктүрүш керек. Ал үчүн бизнес пландарды жазыш керек. Бизнес план жазганды үйрөнүш керек. Мен ал боюнча ушундай автордук курсту жазгам. Бул QR менен кирсеңер болот. Же болсо ошол QRдын астына, видеонун астына шилтеме бар, аякта сүрөттөмөсүндө. Ошол шилтеме менен кирип катталсаңар болот. Анан 3-4 күн ичинде силерге инструкция менен кат келет. Андан ары кантип окууну, эмне кылууну ошол каттан анан билип аласыздар. Пикириңерди жазгыла. Эмки видеолорду көрүшөлү. Бүгүн ушул атайын ушундай ролик болду. Бул таза менин пикирим да, оюм, менин байкоом. Кандай дейсиздер? Жазгыла комментарийге. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.